Шайлоого катышууга ниети бар партиялардын саны 21-ге жетти. Бүгүн 7-июлга карата 2020-жылдын 4-октябрында өтө турган Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоого катышуу үчүн 21 партия ат салышты. Маалыматты Борбордук шайлоо комиссиясынан билдиришти. Маалым болгондой, конституциялык мыйзамдын 60-беренесинин 1-2 бөлүктөрүнө ылайык, Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкерлердин тизмесин көрсөтүү шайлоо дайындалган күндөн тартып башталат. Жана шайлоо күнүнө чейин 45 календарлык күн калганда, тагыраагы 2020-жылдын 20 августунда аяктайт. Бул маалыматтар интернет булактарынан алынды. Сиз биздин каналда алгач ирет болуп жатсаңыз, анда каналга катталыңыз. Жана ошондой эле бул маалыматтарды башка бирөөлөргө да таратып, алардын билип алуусуна себепчи болуңуз. Сиздер менен болгон Элдос Жумаев жана ошондой эле Эл ТВ каналы. Сиздердин назарыңыздарда Эл жаңылык программасы болду. Саламатта калыңыздар.